Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Кудай бурса, биздин Акниет Аманат коомдук фондунун жалал абад жерине салынып аткан муктаждар комплексинде мына ушундай иш болуп атат. Бүгүн жамгыр жаап, мына көрүп атасыздар айлананы. Жамгыр жаап атканына да карабастан бүгүн иш өтө кызуу болуп атат. Бүгүн дагы бизге бир бригада усталар кошулду. Буларга мына бүгүн биз азыр жаңы эле момундай кафелдерди алып келди. Бул кафелдер деген бүт баняларга, бүт мына кире бериштеги прихожкаларга, 6 прихожканын ичине, анан мына лестницанын соколдоруна кафелдер келди. Мен бул кафелдердин чеги бардыгын эртең так отчет берем. Азыр машинада эле жанында эмес эле. Жалпысынан грубо айтканда банянын өзүнө эле канча миң сомдук кафел алып калдык. 25 миң сомдук кафел алдык окшойт го. Кыскасы общий ушул кафел клей менен бүгүн 50 миң сомдук кафел келди. Мынакей. Жалпы 60 квадрат метрден ашык кафел. Андан сырткары электриктер мына азыр ушундай иштерди жасап атышат. Электрический иштерин жакындатып атышат калса. Бүгүн биз могула шиттерди алып келдик, дагы майда чүйдө керектүү нерселерди. Бул жерге чоң шит коюлат да, ушул шитке бүт бардыгы терилет. Главный токтор. Мына көрүп атасыздар, бардыгы ушул токтор кетет. Кыскасы иш өтө кызуу жүрүп атат. Мынакей балдар. Травертин биринчи кабаты бүтүп, уже лактар деле берилип бүтөйүн деп калды, кудай калса. Мына азыр соколдорун кайрадан момундай кылышып соколдоруна киришти. Үстүн травертинди бүтүшкөн. Достор, туугандар, Кудайга шүгүрлөр болсун. Көптөгөн инсандар сурап атасыздар. Эмне болуп атат, тынччылыкпы, ишти бөлүшпөй атасыңарбы, тынч элеби депчи. Кудайга шүгүр, тынч эле, баары жакшы эле. Кичине бирок биз сиздер менен бөлүшпөгөнүбүз менен бизде иш токтогон жок, иш болуп атат. Бизде кичине ушундай нерселер болуп калып, ушундай бөлүшө албай аттык. Урматтуу мекендештер, мына азыр лак, бул травертинин сыртынан лак берилип келатат. Муну мен колумду көргөзүп турган жерден бул жагын байкаңыздар, анан бул жагын байкаңыздар. Көрдүңүздөр, ушул жерге чейин жетиптир лак. Бул лак бергенден кийин кадимки таштай болуп эле катып калат дейт. Мынакей, сиздерге байкалып атабы, бияга кадимки сары таштай болуп цвет чыгып калды. Бул жагы агыш болуп турат. Кудай калса, бул жагында лагын берет. Ушундай бүгүн азыр кафельщик усталар келди. Кафели деле мен мынча болот деп ойлогон эмес элем. Жалпысынан соколго мына 3 лестницанын, мен сол жагымдагы туштагы лестницага, анан бул лестницанын берки беттерине, жамгыр тие турган жерине кафел кылып атабыз. Нар жак, ичкери жактарына травертинди эле ушу кафелдин формасында кылып чыгарып коелду атабыз. Мына ушундай. Ушул жерге кафел алындык, 21 квадрат. Андан сырткары мына прихожканын ичине 22 квадрат. 1, 2, 3, 4, бул жагы 5, 6. 6 бир 22 квадрат кетти. Андан сырткары банянын ичине, полуна, стенасына 2 комнат банянын ичине дагы кафел алынды. Жалпысынан мен жогоруда айтып өттүм го, 50 миң сомдук кафел алынды. Бул кафелдер кайсыл акчага алынганы мен эртең так толук маалымат берем. Бул кафелдер наличка алынды. Мына ушундай достор, туугандар, Кудайга шүгүр, жаман эмес, жакшы. Иштер сонун кетип баратат. Чиркен.